Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh, hurmatly dostlar. Sabaqtarыбыз улантабыз жин жана шайтандар аламы. Өтүлүүчү маселебиз жиндердин хутубаттары, кадамдары. Ошонун ичинен өтүп аткан маселебиз жин жана шайтандардын адам балдарына унутууну салуусу, унутчактыкты, ошол маселеде ишенимге кире турган бир маселелерди унутуусу адамдын. Бүгүн ошол унутуулардан адам баласы Аллах Таала берген неамат, жакшылыктарды унутуп коет. Аллах Таала Куранда айтат, Зумар сүрөсүнүн 8-аятында, адамга бир бале башына жеткенде дейт, Роббусуна дуа кылат дейт. Жалбарып, жалынып, кайткан акыбалда дуа кылат дейт. Качан Аллах Таала өзүнүн ошол баленин ордуна неамат бергенде дейт, алмаштырып бергенде, ошол балесине буга чейинки кылган дуасын унутуп коет дейт. Эчтеке болбогондой. Анан Аллах Таалага теңдештерди жасап баштайт дейт. Ошентип Аллахтын жолунан адашат дейт. Айткын дейт. Бул имансыздыгың менен бир аз жыргап тур деп. Акыйкатта сен тозоктун адамдарынансың деп айткын дейт. Маселе Аллах Таала жакшылыкты бергенде пенде унутуп коет ушул жакшылыкты кимден экендигин. Бирок ага чейин башына бале жеткенде Аллахка жалбарып, жалынып, дуа кылып, мындайча айтканда уктабай чыгат. Ушул акыбалдан гана кутулсаң болду менен деген акыбалда. Бирок Аллах Таала мейримдүү зат, ошол акыбалын, жаман акыбалын, балесин жакшылыкка алмаштырып берсе, эчтеке болбогондой, өзү ошол нерсеге жетип алгандай кайрылып басып кетет деген мааниде да. Унутуп коет бат эле. Жакшылыкты пенде бат унутат деген сөз да. Бөлөк аятта Аллах Таала айтат, адамга ошол бале бир жамандык жетсе дейт, ар кайсы акыбалда бизге дуа кылат дейт. Жатып болсо дагы дейт, отуруп, туруп, ушу оюнун баары ушул акыбалдан чыгыш керек болуп калат деген мааниде. Анан кийин биз ошол балени башынан алып салганда дейт, мурун эчтеке болбогондой ушу унуткан акыбалда кетип калат дейт да. Мындайча айтканда, ошол биз акыбалын алмаштырып бергенге бизге шүгүр келтирбеген акыбалда кетип калат дейт. Ошол нерсеге эмне өзүнүн өзү болуп калгандай, же ошол нерсеге өзүнүн бир артыкчылык, бир сыфаттар менен жетип алгандай. Демек, бул өтө жаман акыбал. Качан пенде бүт негизи акыбал, сенде болгон жакшылыктын баары Аллахтан өзү негизи. Бул эмне болбосун? Сен көрүп турган жакшылыктар болбосун, үй бүлөң, үй жайың, мал мүлкүң, ден соолугуң, ата энең, жумушуң, бүт нерсе Аллах Тааладан. Биринчиден. Экинчиден, ошол нерселерди болушунда сенин бир да үлүшүң жок. Сен эч кандай үлүшүң жок. Себеп дегенде, мисалы үчүн сен иштегенде, ырыскы таап акча тапканда, ошол жөндөмдү сага ким берип атат, ошону сен караш керексиң. Аллах Таала сага жөндөмдү берип атат, зээнди берип атат, ой жүгүртүүнү берип атат. Ушунун баарына ой жүгүртүш керек адам баласы. Каяктан келип атат бул? Жөн эле бир мектепте же университетте же бир окуу жайларда окуп туруп сен акылдуу болуп калган жоксуң. Ошол жерлерде окуганыңа ким жардам берип атат? Ошо зээнди сага ким берип атат? Ошол жерге окуганга сага илхомду, каалоону ким салып атат? Ушунун баарын караш керексиң. Ал окуганыңа караганда ушул сезимдер өтө көп эсе чоң жакшылыктар болуп эсептелет. Бирок адам баласы мындай нерселерди көрбөйт, же көрсө дагы маани бербейт. Баары өзү болуп калгандай.
Табиатта деп коет, бул табиат ушундай деп. Бирок бир гана билиш керек бул нерсени. Аллах Таала сени жаратып туруп таштап койбойт эч убакта. Сен өлгөнгө чейин сени сага жакшылыктарды берип, сени башкарып келет. Эч убакта андай акылсыз акыбалга болбош керек. Себеп дегенде бул жакшылыктарды унутуу негизи эң жаман бир акыбалдардан. Аллах Таала сактасын мындан. Дайыма ошол жакшылыктар бир гана Аллахтан, менин бир дагы үлүшүм жок. Жана ошол берген жакшылыктарды мен дагы бериш керекмин, мен дагы жардам бериш керекмин. Мен бирөөгө көрө албастык кылбаш керекмин. Бул дүнүйө өтүп кетчү нерсе. Жана дүнүйө үчүн бирөө менен душмандаш керек эмесмин деген ойлор келип чыгыш керек бенде. Качан келип чыгат бул нерсе? Качан ушу сенде бар нерсенин баары Аллахтан деп билгенде бир гана. Качан сен ушул нерсеге мен өзүм жеттим дегенде, ушул нерсенин баары кыйрап баштайт. Анан шайтан сага оңой эле келет. Жана сен акыбетиң жакшы болбойт. Ар бир оору, дене оорусу дарылабаса күчөп кете бергендей, бул жүрөктүн нафсынын оорусу дагы эгер дарылабаса, бул андан да батыраак күчөйт. Жана киши өзү шайтан болуп калганын, кантип шайтан болуп калганын өзү да билбей калат. Эң жаман акыбал ушул. Бул жүрөктүн оорулары, нафстын оорулары. Көрө албастык, ичи тарылык, душмандашуу, жаман көрүү, жек көрүү, сараңдык, текеберлик, ушулардын баарынан киши айрылмайынча, бул оорунун баардыгы шайтанга болгон жалаң эшиктер. Ушул эшиктердин ар бирөөсү эгер ачык боло турган болсо, мындайча айтканда, дарыланбаган болсоң, шайтан ар бир эшикти тээп кирип келе берет. Жана сен ага, шайтанга, ачык айкын душманыңа жем болгон акыбалда кала бересиң. Ушул чекитте токтоп турабыз сабагыбызды. Адаттагындай бүгүнкү үйрөнүүчү дуабыз бул дуа үйгө кирердеги дуа. Мурунку сабакта үйдөн чыккандагы дуаны өткөнбүз. Бүгүн үйгө кирердеги дуа. Имам Абу Дауд риваят кылат бул дуаны. Хадис Абу Малик аль-Аш'ариден келет. Ал айтат, пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айткан дейт. Эгер бир киши үйүнө кире турган болсо дейт, анда мынтип айтсын дейт. Аллахумма инни асалука хайрал му'лаж ва хайрал мухрадж. Бисмиллахи валажна ва бисмиллахи хараджна ва аля раббина таваккална деп айтсын дейт. Андан кийин үйүнө киргенден кийин салам берсин дейт. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху деп. Болса да кишилер, болбосо дагы. Мааниси, ey Аллахым, мен сенден ушул кирүүнүн жакшылыгын сурайм. Ушул киришимде жакшылык болсун деген мааниде. Чыгуумда мен жакшылыгым, ушу чыгуумдагы жакшылыкты сурайм. Ушу чыгууда. Себеп дегенде адам баласы билбейт. Мунун кириши менен жакшылык болобу же жамандык болобу. Себеп дегенде канча киши үйгө кирүү менен бир балени, бир жамандыкты алып келет. Биринчиден, экинчиден, ошол дуаны балким айтпай алган болсо, кошо шайтан да кириши ыктымал. Ошол киши менен. Ошон үчүн бул дуа өтө маанилүү дуа. Андан кийин пайгамбарыбыз айтат, Аллахтын ысым менен, мындайча айтканда Аллахка таянган акыбалда биз үйгө киребиз. Аллахка таянган акыбалда чыгабыз жана Роббубузга таваккул кылабыз. Бир гана Аллахка таваккул кылуу менен, бир гана ушул Аллахка жалбарып өзүңдүн кордугуңду билдирүү менен, алсыздыгыңды көрсөтүү менен дайыма сен күчтүү болуп жүрөсүң шайтандай болгон душманга. Жана адам баласы эч убакта билбейт кайсы кадамында жакшылык бар жана жамандык бар. Ошон үчүн ар бир кадамыңда ушул дуаларды эгер жасап жүрсөң, албетте Аллах Таала сени жамандыктан коруп, жакшылыкты келтирип турат. Аллах Таала бизди баарыбызды жакшылыкка себеп кылсын, жана жамандыктан бизди кайтарсын. Жин жана шайтандардын жамандыгынан сактасын, өзүбүздүн эң негизгиси нафсыбыздан, жүрөктөрүбүздүн ооруларынан сактасын бизди.
жана ошол сабактарыбызда берекелүү, ихластуу жана дайымдуу болсун. Субханак Аллахума бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Görüşкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.